Кыргызстан тоолуу аймак болгон үчүн суу ресурстарына бай. Тоолордогу мөңгүлөр ээрип, дарыяларга келген суулардан жалпы эле дыйкандарыбыз ушу эгин талааларына жеткирип, эгишип, мол түшүмдөрдү алып атабыз. Тоолор табигый суу мунаралары катары иштешет. Жан чачын түрүндө атмосферадан ним чогултуп, ошол суук мезгилде кар жана мөңгүлөр түрүндө сактап, жылуу мезгилде ошо топтолгон сууну акырындык менен ылдый агып берет. Тоо менен токойдун бизге берген чоң белектеринин бири таза аба, таза суу. Алардын негизинен адамга пайда бере турган мына биз жеп аткан мөмө чөмөлөр. Анткени биздин тоолуу районубузда мөңгү суу таштан ташка урулуп бышып, бышкан суу менен азыктанган мөмөлөр продуктуулугу жогору болот. Таза чөптү жеген малыбыз абдан өзүнүн таза продуктуулугун берип келет. Жаратылыш, айыл чарба, туризм жана кайсы тармак болбосун, биз бүт баарыбыз ошо тоолор экосистемасына байланыштуубуз. Ошондуктан тоолор бизди бөлбөйт, тоолор бизди бириктирет.